жооп берет. Демек, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям негизги таалими үммөткө эмне болчу? Дүйнөнүн мухаббаты кирип кетпесин деген таалим болчу. Үммөткө эч качан дүйнөнүн мухаббаты кирип кетпесин деп пайгамбар каттуу эскерткен. Ошон үчүн хадисте хуббу дунья расу кулли хатиа. Дүйнөнү жакшы көрүшлүк бардык жамандыктын башаты деген Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Ушул дүйнөдөгү болуп аткан нерсенин бүт бардыгынын артында турган нерсе хуббу дунья. Башка эчтеке жок. Болгону эмне? Хуббу дунья, дүйнөнүн жакшы көрүшүлөр ушул нерсеге барып атат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнө өзгөчө басым жасап, эч качан булардын жүрөгүнө, кыялына эмне дүйнөнүн мухаббаты кирип кетпесин деп эмне кылган? Хуббу дунья расу кулли хатиа деген. Эми ошентип аткан заттын үйүндө аялдары ушундай сунуштар кылды. Сунуш эле кылышты, алар талап кылышты, бирок эмне кылган жок, каттуу турушкан жок алар буга. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн үйүндөгү, пайгамбардын үй бүлөсүндөгү аялдардын ушундай фикир кылганына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям наразы болду дагы, эмне кылды? Тахйир ихтияр берди. Ошон үчүн мусулмандын бактылуу болушунун негизги максаты экен дүйнө эмес ахирет. Дүйнө эмес ахирет. Кедей болуп деле бактылуу болсо болот. Кедей болуп деле бактылуу болсо болот. Мына ушул пайгамбарыбыздын аялдарын бүт бардыгы кедейчиликти, жокчулукту ихтияр кылды, бирок бактылуу аялдар. Уммахатул муъминин деп айтабыз. Жөнөкөй аял эмес, бүткүл дүйнөгө сабак болуп аткан аялдар болду.